Салаваттагы асынып алган аскер катка эмне деп жазып кеткен айрым маалыматтар. Протоколду жулуп эле алган чоң алайда айдоочу майы кызматкерин муштумдан нар тартып токмоктоп салган. УКМК башчысы Камчыбек Ташиевден коркуп жолду бир күндө тездетип салганбы же болбосо сапаты начарбы айтор белгисиз нарында бир күндө жасалган асфальттын абалын тургун айтып нааразы болду. Оштун мэри эл менен чогулушууга жасанбай келген үчүн кечирим сурады. Ушулай жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астында ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Мен бар эле. Була камера тартып. Чоң алайда айдоочу кайгылуу кызматкерин сабаган. Ал учур милиция кызматкеринин камерасына түшүп калган. Окуя 9-июлда болгон. Айдоочу 21 жашта экени аныкталды. Факт боюнча бийлик өкүлдөрүнө күч колдонуу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. 10-июлда шектүү кармалып, бирок 12-июлда соттун чечими менен үй камагына чыгарылган. Тургун Нарын шаарында бир түндө басылган асфальт чөгө баштады. Нарын шаарында бир түндө басылган асфальт сапасыз төшөлгөнү тууралуу жергиликтүү тургун билдирүүдө. Анын айтымында асфальттын биринчи катмары гана куюлган. Тургун бул көрүнүштү видеого тартып социалдык тармактарга бөлүшкөн. Азырынча жергиликтүү бийлик бул боюнча расмий маалымат тарата элек. Булак Сокол Медиа. Ысык көлдө милиция кызматкери чөгүп бара жаткан 5 өспүрүмдү куткарып калды. 17-июль күнү саат болжол менен 13:00 чамасында милиция кызматкери Алишер Турусбеков көл жээгинде 5 өспүрүмдүн чөгүп жатканын байкап, атайын формасын чечпестен сууга секирип, балдарды куткарып калган. Алишер Турусбековдун айтымында Жетөгөз районунун Марко Поло эс алуу жайында кызмат өтүп жаткан. Бир маалда көлгө чөгүп жаткан балдарды байкап калып, карап тура алган жокмун. Балдар көл жээктен 50 метрдей аралыкта бири-биринин башын басып чыга албай жатыптыр. Дароо эле жардам берүү аракетин көрүп, бир баланы чыгарып, анан калган балдарды чыгарууга жээктегилер да көмөктөштү. Ошол жер терең чуңкур экен. Бактыга жараша 5 окуучу бала тең аман калды. 6-8 класстын окуучулары экен. Көлгө түшүүдө терең жерине кетпей, коопсуздукту сакташса жакшы болмок дейт ал. Оштун мэри жасанбай келген үчүн кечирим сурады. Ош шаарында 96 батирлүү көп кабаттуу үй пайдаланууга берилди. Көп кабаттуу үй ипотекалык программанын алкагында курулган. Батирлердин ачкычын тапшыруу иш-чарасына кала башчысы Жеңишбек Токтурбаев жасанбай келген үчүн катышуучулардан кечирим сурады. Мен эми талаадан эле келдим. Орун басарым жасанып келиңиз. Костюм шым кийип келиңиз дейт. Костюм шымны кийем дедим. Жумушумду бүтүрүп талаадан эле келдим. Ошол үчүн кечирим сурайм деди мэр. Талаадан эле келдим. Анан аз мен орун басарым айтты, жасанып келиңиз. Костюм шым кийип келиңиз деп. Мен айттым, костюмду кийин кирем. Жумуш бүткөндөн кийин талаадан эле келдим. Ошол үчүн кечирим сурайм. Костюм шым кие албай калдым. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, саа карабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен кат калтырып кеткен жазат кабыр кызматынын жоокери өз өмүрүнө кол салып көз жумду. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева аскерде кызмат өтүп жаткан жоокерлердин өлүмү катталып жатканына олуттуу тынчсыздануусун билдирет. Бул тууралуу Акыйкатчы институтунан билдиришти. Акыйкатчы институтунун Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынан кайтаруу жана конвой менен коштоп жүрүү департаментинин номер 5 батальонунда кызмат өтөгөн жоокердин каза болгондугу тууралуу маалымат алгандан кийин дароо аскер бөлүгүнө барып мониторинг жүргүздү. Номер 5 аскер бөлүгү Базар Коргон районунун Бешик Жон айылында жайгашкан. Анда 30 аскер кызматкери жана 90 жоокер кызмат өтөйт. Аскер бөлүгүнүн маалыматында 16-июль күнү эртең мененки саат 5:30да Нарын облусунун Кучкор районунда 2005-жылы туулган жоокер асынып турган абалда командирдин кабинетинен табылган. Ал өзүнүн куру менен жылытуу системасынын түтүгүнө асынып алган. Ал түнү прапорщик бирге нөөмөттө болгон. Чогуу кызмат өтөгөн жоокерлердин айтымында алар шашка ойноп, андан кийин газондорго коюлуп жаткан сууну текшерүүгө кеткен. Жарым сааттан кийин аны асынып турган абалда табышкан.
Батальондун командиринин айтымында, маркум катында аны менен чогуу кызмат өтөгөн жоокер тарабынан психологиялык кысымга кабылганын жазган. Батальондун командиринин маалыматында жоокер аскер бөлүгүнө түшкөндө психолог ага көз салып турууну сунуштаган. Андыктан командир аны радист кылып дайындап, өзүнүн кабылдамасына олтургузган. Аскер бөлүгүндөгү жоокерлердин пикиринде, ал 3 айлык кызматтын ичинде тынч жүрүп, эч ким менен чатакташкан эмес, аз сүйлөп, физикалык жактан чың болчу. Соттук медициналык экспертиза дайындалды. Алдын ала маалыматтар боюнча, анын денесинде зордук зомбулуктун белгилери табылган жок. Жалал Абад гарнизонунун аскер прокуратурасы кылмыш ишин козгоп, тергөө жүргүзүүдө деп айтылат маалыматта. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым ыраазы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер. Ала. Ака группада кимдер барбы? Каш мен өзүмө жазам. Участкой бар екен, участкойду айтып бериңчи. Каракай ала. Тушкан жыл болгон, сен кимсиң ка? Тушпайда очтен неге тушпасың? Мен сага кырыша элекмин, Турбагы дамал бармаксың деп өз. Не кылып бармаксың деп уруштукпу? Форманы тез. Кандай калып өтөчү? Урушкан эмесмин сен мен. Жок. Былтыр Бир жаздырып кеткенсиң го. Мен машинада эмесмин. Тарап жаздырып кеттим. Мен анда машина. Түшкөм элем. Түшкөн кетпей мен. Кетип атсам, отко кетпесиң дегенде токтотсом, сен айткансың. Болду, эстендим мен сен. Тууралуу кеттиң, мен бар эле. Була камера тартып атат. Камера жабык. Камера жабык. Камера жабык. Адам жығылды. Жарым 3000 сомдон өйдө өтүнчү автоматик станка кирет, ака. 3 штраф бул. 3 штраф сомдон ашкан. Ана канча кетасың? Ашып кетти, ака. Оптурашып кетсе. Ошол тарап жазып беремин. Алып кирип станкага коюп, төлөп чыгат эле, ака. Айда. Неде калсаң? Кошпайм сен. Камайсың? Мыйзамчылыгына жооп бересиң. Камаанда. Кама. Кама. Коман келсе камап көр. Нарын шары Шаралеев көчөсү, Советский. Жолду азып атышат мына. Уже эле биринчи слоюн басышкан. Уже эле чыга баштады. Бул жагы кандай болуп калат? Ой, мен де нұрмай тондырдым.
саламатсыздарбы? Бүгүн 2025 жылдын 17 июлунда Марко Поло эс алып көл жээктен ошо балдарыбыз көлгө чөгүп калып, ушул жерден участковыйна ыраазычылык аман алып калыптыр. Ошо мен саламатсыздар, мен жети УЗРИТтин коомдук коопсуздук кызматынын мамлекеттик ыйгарым өкүлү милициянын кенже лейтенант Турсбеков. Ушундай бүгүнкү 2025 жылдын 17 июль күнү көл жээкте кызмат өтөп жатканда ошо жаш өспүрүмдөрдүн чөккөнүн көрүп, өз убагында дагы жергиликтүү ошо көл жээктеги адамдар менен чогуу куткарып калдык.